Рахмат. Кийинки сөз Жакышев Русланбек Шергазиевичте. Саламатсызбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу Камчы Кыдыршаевич. Бул мыйзам долбоорун албетте колдойм. Бул мыйзам долбоор азыркы замандын талабы болуп жатат. Мынакей биздин Кыргызстанда үч жолу тополоң дейбизби, революция дейбизби, же бийлик алмашты дейбизби, ар бир ызчы болгон сайын ошо карапайым эл чыгып ушу коррупционерлерден, уурулардан, кыян кескилерден өмүр бою мамлекетти тоногон шүмшүк шупайлар тажап бүткөн. Ошондо ар бир чыкканса эл айтчы, люстрация кылгыла депчи. Ошол мыйзамда бүгүн келди го деп ойлоп жатам. Ошонун негизинде, мына ушу сиздин мыйзамыңыздын негизинде Кудайдын буйруза мына Кыргызстанда миң деген уурулардын мындайча айтканда азыр түн уйкусуна качып аткан кези, мына сиз дагы өзүңүздүн чыныгы эр жүрөктүк, мындайча айтканда баатырлык, башыңызды рисковать этип, чоң кадамдарга бардыңыз. Мен ойлойм, бул мыйзам долбоорун биз Кудай кабыл алып бергенден кийин дагы миң деген коррупционерлердин, уурулардын bir жүзүн ачып, мындан ары дагы бир кат иштейсиз го деп ишенем. Анан эми Камчы Кыдыршаевич, моногу Кыргызстанда азыр акыркы учурда карапайым элдердин көйгөйүшү болуп атат. Бизге да регион барган айтып атат. Абхазия, Армениядан келген машиналар эми карасаң 10 миң деген машина экен. Ошолордун учеты жок экен. Бизде погранслужба деген бар, таможня деген бар, границаны кайтаргандар бар. Алар еще ГАИ деген кызматы бар. Кантип киргендер белгисиз да. Ошолордун баарын мынакей азыр четтен токтотуп, киргизип, штрафтарга салып, ким урдап келген, кандай жол менен келген депчи. Бул эми ушуга чейин деле ошо бир 10 миң, 40 миң, 50 миң машина кеткенче бир белгисиз болуп аткан таң калыштуу болот да. Ушу жөнүндө бир өзүңүз оюңузду айтып, бир көзөмөлгө алып койсоңуз. Анткени азыр бүтүн эле карапайым эл ушу машиналарды кээ бирөө кредитке алган экен, эми такси өтөт экен, үй бүлөлүк каражат экен. Ошол жагында бир өзүңүз көзөмөлгө алып контролдоп койсоңуз. Русланбек Шергазиевич, бул маселе бар. Бул маселени азыр бизде ыкчам маалыматтар менен иштеп атабыз. Бул жерде жанагыдай коррупциялык схема түзүлгөн. Таможниктер бар бул жерде, жана пограничниктер бар, УНАанын дагы адамдары бар, жана укук коргоо органдарынан дагы бар. Так, ушул устойчивый коррупционный схема түзүлгөн. Ошону эми биз азыр распутывать ете баштадык. Буюрса. Бирок факт есть факт, алар уже кирип калды, сиз айткандай адамдар колдонуп атат, жана башка болуп атат. Бул маселе боюнча мен ойлойм, өкмөттүк деңгээлде бир чечим кабыл алыныш керек. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, сиз эми өкмөттө министрлер кабинетинин төраганы орун базарсыз. Ушу президент менен акылдашып бир амиссия кылып койсоңуздар, ушулар жөнүндө бир карап көрсөңүздөр. Эми карап көрсөм 50 миң, мүмкүн 100 миңгече машина бардыр. Эми ошолар айтып жатат, вот 500 доллардан болобу, 1000 доллардан болобу, ошону төлөсөк, мамлекет бизге оформить этип берсе дейт. Миллион деген доллар мамлекетке түшүп калат деген баягы тилектерин алар да айтып жашат, карапайым эл дагы. Анан эми акыркы сизге бул сунушум, суроом, ошо менен биргеликте бул мыйзам долбоорун кабыл алгандан кийин ошол эле жергиликтүү кеңештерге дагы, жогорку кеңештерге дагы катыша албайт деш керек да. Коррупционерлердин балдары болобу, кыздары болобу, бир тууган болсо дагы жогорку кеңештикке, мамлекеттик кызматтарга бир туугандар деп өзүңүз айткандай, ал жагын эми карап көрөсүздөр. Рахмат, мыйзам долбоорун колдойбуз. Рахмат. Рахмат. Камчы Кыдыршаевич, суроолор дагы көп экен. Отуруп жооп бересизби? Айта бериңиздер, себеби дегенде жогорку кеңештин алдына отуруп алсам да туура эмес болуп калбасын. Сиздердин